Туугандар, биз азыр Баткен областынын Кызылкыя шаарындабыз. Исахер берүүчү Умар Даданов. Вычкалардан качан кутулабыз? Точкаңыздардын кебетиби? Азыр ушундай калда паста месабыз бар эле. Мен ишенбейм силердин бүгүнкү кылганыңар. Биздин суранганыбыз бир гана тазалык болду. Атайын Бишкектен бери ошону айтып коеюн деп сизге келдим. Кызылкыя шаарынын тургундары мына орун бар ушундан чыгып атат. Канчадан кичинекей уулдар жатат. Бул жерге Баткен областынан келип, алчыларын алып, анан ашканаларга кирип кете турган жер. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Саламатсыздар. Кандайсыңар? Исахер берүүчү Умар Даданов. Калак бакила чепчик берип болосузбу? Саламатсыздар. Исахер берүүчү Умар Даданов. Калак бакила чепчик берип болосуз. Барбы калактар? Үстүмө кийген. Жок кандай. Эмнеге? Иштеп атасыңар? Кандай иштеп атасыздар? Тартпай жүрсөң кетем. Салам алейкум. Вычкалардан качан кутулабыз? Ар жакта бул жерден ошондо терезеси ачык экен да. Терезесине эле кирип экен. Анан могу канистраны тартпойчу, үстү вообще убуп калыптыр. Кандай дейсиз? Ком ордуна келип турдум эле дейм. Аягым ооруп больницага кеттим. Администраторсыз же эмне? Бул жакта карап атасыңар да? Ошо карап турган деген келдим эле. Укаңыз каякта эмнеңиз? Аягым ооруп ошо больницага кеттим эле. Бул жерлерди качан жуйсуңар? Тез эле жууп турабыз. Бизди жууган сайын эле. Анан ошондо жууп. Атайда канистрачы эжеке. Ана, Карасаңыз эми канистраны келетесиз. Сиз элге жазап берип атасыздар да, билесиздер да өзүңөр, туурабы? Исахер долбоорун көрөсүздөрбү? Ооба, көрүп турабыз. Аны айтып эле атпаймынбы, момундай нерселерден беричи, мына. Карабачы муну. Точкаңыздардын кебетиби? Холодильниктин үстүн карап коюңуз. Эми бул жак ашканабы же эмне? Ошого эле ушундай болот да. Жок, муну тазалаш кетпи. Постоянно жалтыратып кармашыңар керек бул жерлерди. Ошо көмүр жагылат, анан кийин уктуруу. Каяка бул жака көмүр жагылды? Каяна жагылды? Бул жактан неме кылганда? Onun üstlörünü жапкыла, стрич пленкалап. Бирөө отравление болсо, силер жоопкерчилик аласыңар, билесиңер? Кандай дейсиз? Бирөө отравление болуп кетсечи, сиз жоопкерчилигин алып аласыздар ушул жерденчи. Күндө жашап туруп эле азыр норма боюнча ошондой кылышыңыздар керек да, буну стрич пленкалап, маркировкасын чапташыңар керек. Ооба. Азыр заготовкалар кылып туруп, жабыштырасыз барбы? Жа, буну качан маринад кылдыңар эле? Бул шашлык? Жасап атат да сайтта. Маринад этип, анан заготовка кылышып атат. Ошо качан кылдыңыз? Бүгүн кылып атат азыр. Көрдүңүзбү мени? Мен ишенбейм силердин бүгүнкү кылганыңар. Может кечеүнкү, может мурдагүнкү, туурабы? Бүгүн жасап атат. Ошон үчүн маркировка чаптап коюшуңар керек. Ошону карап, анан көрөбүз биз деген. Бунун сыртында жудуртуп койбойсуңарбы? Биздин суранганыбыз бир гана тазалык болду. Ооба, ошондой. Таза адал эле иштеп койсоңор эле болду. Ал кечке куруп полный жууп тазалашып. Неме санэпидемстанциядан келишеби? Кандай? Санэпидемстанциядан. Карапчы, бул жак тартып кой аны. Бияңыр склад экен, Склад баягы немелер бузулгандарын буяка алып чыгып. Андай болбош керек да негизичи. Бул шоабрада турбаш керек, кухнянын ичинде эч качан склад болбош керек, эжеке. Ошондой. Бүт алгыла болот. Тазалгыла. Мына шкалар иштейт, баардыгы иштейт. Шкалар бар иштейт. Этиги полный учактарга салып иштетебиз да. Анан башка сыртта дагы место калбады. Өзү олор паска алып түшүп, местабыз бар эле. Азыр эми дагы неме кылып атат. Эртең менен очокторго полный салып иштетебиз, баардыгын шкалар иштейт. Көмүр жагып, ана жакта 5-6 печканы бар иштейт.
Эшке чыгарып коюшуңар керек да буну. Азыр ушундай болуп калды, паста местабыз бар эле. Комнатанабыз азыр. Бул ашкананын ичинде, кухнянын ичинде турбаш керек дейт. Караңыздарчы, кирлер. Мына бул жерде кечеке телефондоруңуз, мына сизге айтып атам, ушул жакта иштеп атасызбы, телефондоруңуз. Мына буну карап коңуздар. Бул негизи эле кирбеш керек да, ушул жерге. А бирок турат, мына бош болгасыңарбы ушу менен? Кебетесин караса? Хотя бы ушуңар тазалап албайсыңарбы, э? Зарядка коюлду. Канчадан бери ушинтип турат бул? Мына. Атайын те Бишкектен бери ошону айтып коеюн деп сизге келдик. Ушул жергечи. Эжекелер. Тазалыкты кармап коюла. Өзүңөрдүн эле элиңерге берип атасыңар да. Могу жерден бери тартып койчу. Таракандар барбы? Жок. Халаттарыңыз жакшы экен, таза? Такие туннар. Шобран, сиз алып келдиңиздерби? Иә. Через день или тряпка перейдет. Все равно, да, ушундай болот экен, жагабыз. Сиз ичеп жейсиңарбы? Ооба. Колдо жейсиңарбы? Ооба. Мына эптелер түйүп. Ичеп жок койсо, кол жууган эжеке отдельно болуш керек, ичеп жууган эжекелер отдельно болуш керек. Мына кол жууат, мына өздөрүнүн астыларын эле. Ошондой болуш керек негизи. Анан шобралар такыр кирбеш керек. Эми бул жерде шобраны айтпай эле коеюнчу эжеке. Мына сиз как хозяйка катары болууларды айтып атам, алардын баары жок болуш керек. Азыр жалтыратып койсоңорчу ушул жердичи, мурунтадан бери көрүп эле атасыздар да бизчи. Мен бияка келгенде азыр сизге аябай реклама болуп бермек да азырчы бул жерчи. Молодцы, жакшы иштеп атышыптыр деп ошентип кеткен. Мына Кызыл Кыя шаарынын тургундары мына сонун жер экен деп айтмакмын. Өзү негизичи мыналар полный быйыл алмаштырдык да, мына астын алмаштырып алыпбыз. По факту эле айтып атам да, менчи болгон нерсени болгондой айтып атам да, азырчы көрүп аткан нерсени эле айтып атам да. Болбош керек да мындай нерсе. Азыр бул кухнялар мондай мрачный, мондай капкара болуп атпайбы? Мисалы ремонт кылып, нормальный кылып койсоңор жакшы эле болот. Бул жерге тазалык эле керек экен да. Кафелдеп жасап турсуңар жакшы да. О, бар жондасы кеч, ушундай кечке сиңер вообще. Вычкалар жакшы. Банда ишмалда, көбөйгөн малда келип, барда көп калган убакта келип. Жал, постоянно таза болуп туруш керек. Кандай гана болбосун, так таза. Клиенттер болгондо, мени успеть этпейт экенбиз да. Азыр бул жерде мисалы бул Баткен областынын тургундары ушул базарга келип бир нерселерди алышат да туурабы? Өзүнө керектүү нерселерди. Анан курсактары ачып ушул жерге тамактанганын керек. Келип туруп анан кухняңызга кирип көрөйүнчү деп аларсыз. Айтса, сиздер бул жерге калат бахила чепчик даярдап коюшуңар керек. Моноктор. Кирип өзүнүн тамагы кандай жасалып атканын көргөнгө укугу бар. Анан кирсе эле тигил жактагы жаңы элекке көрсөткөн эжеке колонкасын коюп алып музыка угуп атса, колонкасынан бери кирип болсун. Кобой калат да эжеке, туурабы? Бул жаңаңар эмне? Так, мясо рубка экен, более-менее. Котлеттерди ушул жерде чыгарабыз. Бут кийимдерди да киргизбеңиздер эжеке. Бут кийимдерди да. Тиягы тряпка. Негизи эле саат Кыргызстанга качан келдилер? Биз кече жакында орозодон кийин иштейбиз. Андан алдын келген да, орозодон алдынчы. Андан кийин келдилер экен. Жок, орозодон уже ачылгандан бери келелик, уже 27 болуп атат да. Бирок звонок кылды, бар жоңор мындай болсун, андай болсун деп тазалыкты требовать этип барабыз, ояк бияк деп айтты. Ошол Кызыл Кыя шаарындагы СС. Кызыл Кыядагылар, таза кармагыла. Өткөндө келип мына идиш койгон полкаларыбыз жок эле, ошондой алгыла дедилер, мынаны алдык. Мен айткан нерселерди кыласыңарбы? Кайра качан келейин? Бия жеке. Кылабыз. Кайра качан келейин? Качан келсеңиздер аны биле бересиздер. Жок, келгенде ошол кылынып тургандай болуш керек да. Бул жактагы да эми элдер таза тамак жешсин да сизге киргендерчи. Мына газыбыз дагычы, муну эми ачыгын эле айтышым керек да, газыбыз дагы мындай түтөп жакшы неме бербей жатат да, ошон үчүн мына жерлер
баягыдай неме болуп калды да. Эмсе кече полный бар жок тазалашты. Мына жакшы иштебей жатат да. Ошого токтотуп койдук. 1-2 күндөн бери уста келбей жатат. Ол жердин баарын тең жалтыратып таптаза кылгыла. Бул даже точкаларыңардан бери караңыздарчы. Мында оңдогула. Таптаза жуп болот мунун баары тең. Мында лишнийлер турбай эле койсун, мунун үчүн жөн эле караңыздарчы муну точкаларыңарды. Даже бул жериңерден бери кара болуп турат. Камераларды коюңар да даже камераңар кирип болуп калган да. Камераны улай элекпиз покачы. Негизи айтам. Көзөмөл борбор иштебегендиги үчүн ушундай болуп атат да, азыр плачевный состояние болуп атат да, биякта кафелер. Өзүңүздөр да билесиздер да. Орун бар ушундан чыгып атат, тамак аштан. И так деле канча адам кыйналып атат азыр. Канчадан кичинекей балдар жатат. Биз ошонун аркасынан эле жүрөбүз да. Мага мунун кереги деле жок. Эч честно, Бишкектен бери келип алып, Баткенге атайын ушуну айтканы келдим да. Сиздергечи. Бирок ушуну жакшы кылдым. Ушуларды калыбына келтирип койсоңор, таптаза иштеп койсоңор, мисалы элге да жүзүңөр ачык болот, клиенттериңер да көп келет сиздерге, элге да жакшы болот да. Ошондой экен. Туугандар, биз азыр Баткен областынын Кызылкыя шаарындабыз. Анын ичиндеги центральный базарындабыз. Ушул жерге Баткен областынан келип, ушул жерден алыпчыларын алып, анан ашканаларга кирип кете турган жер. Металлип ата деген ашкана экен. Ичин өзүңүздөргө көргөздүк, өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.